So жана such экөөнүн айырмачылыгын ушул видеодон өтө оңой түшүнүп алыңыз. So менен such экөө тең өтө абдан ушунчалык ушундай деген маанини билдирет дагы, бирок колдонуу жолдору ар башка. Биринчи колдонуу жолу so'dan кийин adjective сынатооч келсе, андан кийин so'дан кийин adverb тактооч келсе, биз so'дан кийин ушул сөздөрдү колдоно алабыз. So important, ушунчалык маанилүү, so beautiful, ушунчалык сулуу, so loudly, so quickly. Мына ли менен мүчөсү менен аяктаганда булар adverb тактоочтор болот, Андан кийинкисинде such'тан кийин noun зататооч келсе, андан кийин such'тан кийин экинчи жолунда сынатооч анан зататооч келсе колдоно алабыз. Мисалы үчүн such a thing, such a task, such a delicious food, ушунчалык даамдуу тамак, such an intelligent person. Ал эми үчүнчү жолунда so'дан кийин quantifierстер келсе, кванттык сөздөр келсе, much, many, few, little, андан кийин зататооч сөздөр келсе, биз ушуну колдоно алабыз. Мисалы үчүн so much money, ушунчалык көп акча деп атат, so many cars, ушунчалык көп машиналар, so few cars, ушунчалык аз машиналар деп атат, so little butter, ушунчалык аз май деп атат. Дагы да ушундай пайдалуу маалыматтарды алууну кааласаңыз, комментарийге плюс белгисин калтырыңыз.